8 bölüm. Теңир Мусага мындай деди: Фараонго барбайт. Теңир мындай дейт: Менин элимди кое бер. Ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен аларды кое бергенге макул болбосоң, анда мен сенин бардык жериңе курбакка каптатам. Ошондо дарыяда курбакалар бакылдап, андан чыгып үйүңө да, уктоочу бөлмөңө да, төшөгүңө да, кулдарың менен элиңдин үйлөрүнө да, мешиңдин ичине да, камыр ачыткан челегиңе да кирет. Курбакалар сенин элиңдин жана кулдарыңдын үстүнө чыгат. Теңир Мусага мындай деди: Арунга айт, колуңдагы таягыңды дарыяларга, агын сууларга жана көлдөргө сунуп, Мисир жерине курбакка каптат. Арун колун Мисир жериндеги сууларга сунганда, курбакалар чыгып Мисир жерин каптады. Сыйкырчылар да өз сыйкырлары менен ушундай кылып Мисир жерине курбакка каптатышты. Фараон Муса менен Арунду чакырып аларга: Теңирге сыйынгыла, ал курбакаларды менден, менин элимден жоготсун. Ошондо мен Исраил элин Теңирге курмандык чалууга кое берем деди. Муса Фараонго мындай деди: Сенин жериңдеги үйлөрүңдөгү курбакалар жок болуп, дарыяларда гана калсын деп, сен үчүн, кулдарың үчүн, элиң үчүн сыйынар убакытты мага өзүң белгиле. Ал эртең деди Мусага: Сен айткандай болсун. Ошондо биздин Кудай Теңирибиздей эч ким жок экенин билесиң. Курбакалар сенден, үйлөрүңдөн, кулдарыңдан жана элиңден жок болуп, дарыяларда гана калат. Муса менен Арун фараондон чыгышты. Теңирдин фараонго каптаткан курбакалар жөнүндө айтып, Муса Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Мусанын айткандай кылды. Үйлөрдөгү, короолордогу жана талаадагы курбакалар кырылып калды. Аларды үймө-үймө кылып жийип коюшту. Ошондо жер сасып кетти. Фараон жеңилдик болгонун көргөндө жүрөгүн катуулантып, Теңир айткандай аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Арунга айт, таягыңды көтөрүп, жердеги топуракты чап. Ошондо топурак майда чиркейге айланып, бүткүл Мисир жерине толуп кетет. Алар ошондой кылышты. Арун колунда таягын көтөрүп топуракты чапканда, адамдарга да, малга да майда чиркейлер жабышты. Бүткүл Мисир жериндеги топурактын баары майда чиркейге айланды. Сыйкырчылар да өз сыйкырлары менен майда чиркей чыгарууга аракет кылышты, бирок чыгара алышкан жок. Ошентип майда чиркейлер адамдарга да, малга да жабышты. Ошондо сыйкырчылар фараонго: Бул Кудайдын колу дешти. Бирок фараондун жүрөгү катууланып, Теңир айткандай аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Эртең менен эрте туруп фараондун алдына бар, ал сууга чыгат. Ошондо сен ага мындай де: Теңир мындай дейт: Менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде элимди кое бербесең, анда мен сага, сенин кулдарыңа, элиңе, үйлөрүңө көгөн каптатам. Ошондо мисирликтердин үйлөрү, алар жашаган жер көгөнгө толот. Бирок ошол күнү менин элим жашаган Гошен жерин бөлүп коем. Ал жерде көгөн болбойт. Ошондо жер үстүндөгү Теңир мен экенимди билесиң. Менин элим менен сенин элиңдин ортосун бөлүп коем. Эртең ушул жашаан болот. Теңир так ошондой кылды. Фараондун үйүн, анын кулдарынын үйлөрүн жана бүт Мисир жерин көгөн каптады. Жер көгөөндөн кыйрап жатты. Ошондо фараон Муса менен Арунду чакырып алып: Баргыла, Кудайыңарга ушул жерде курмандык чалгыла деди. Бирок Мусага андай кылууга болбойт, анткени Кудай Теңирибизге арнап чалган курмандыгыбыз мисирликтер үчүн жийиркеништүү. Эгерде мисирликтер үчүн жийиркеништүү болгон курмандыкты алардын көзүнчө чалсак, алар бизди ташпаран калышпайбы? Биз 3 күн жол жүрүп, чөлгө барып, Кудай Теңирибизге өз айткандай кылып курмандык чалабыз деди. Ошондо фараон: Мен силерге өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге курмандык чалыш үчүн чөлгө барууңарга уруксат берем. Бирок алыс кетпегиле. Мен үчүн да сыйынып койгула деди. Мусага мындай деди: Мен азыр сенден чыгып Теңирге сыйынам. Ошондо көгөндөр сенден, сенин кулдарыңан, сенин элиңден эртең эле жок болот. Бирок сен элди курмандык чалууга кое бербей, алдаганыңды койгун. Анан Муса фараондон чыгып Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Мусанын айткандай кылып, фараондон, анын кулдарынан, анын элинен көгөндөрдү жок кылды. Бир да көгөн калган жок. Бирок фараон бул жолда жүрөгүн катуулантып, элди кое бербей койду. 11 бөлүм. Иса бир жерде сыйынып жатты. Сыйынып бүткөндөн кийин шакирттеринин бири ага: Теңир, жакан өзүнүн шакирттерине үйрөткөндөй, бизге да сыйынууну үйрөтчү деди. Ошондо Иса аларга мындай деди: Силер мындай сыйынгыла: Асмандагы Атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Күндөлүк жашообузга керектүү ырыскыбызды күн сайын бере көр. Бизге карыз болгондордун ар бирин кечиргенибиздей, биздин күнөөлөрүбүздү да кечире көр. Азгырлышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта. Анан Иса аларга мындай деди: Силердин араңардан бирөөнүн досу бар деп коелу. Ал түн ортосунда досуна барып: Досум, мага карызга 3 нан бере турчу. Анткени алыстан досум келиптир, ага бере турган эч нерсем жок эле десе. Ичкериден: Менин тынчымды албач, эшик бекитилүү, өзүм да, балдарым да жатып алдык. Тура да албайм, сага бир нерсе бере да албайм деп жооп берет.
Силерге айтып коеюн, эгерде ал ага дос болгон үчүн ордунан туруп нан бербесе да, анын тажаткандыгынан улам туруп канча сураса ошончо берет. Ошондуктан мен силерге айтарым, сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Араңардагы кандай ата баласынан сураса таш берсин, же балык сураса жылаан берсин, же жумуртка сураса чаян берсин. Демек силер жаман болуп туруп балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга ыйык рухту берери анык. Bir günü İsa bir adamdan duduk cindi kuup çıkardı. Cin çıkkandan keyin duduk kişi süyleye başladı. El buga taң kaldı. Kee cinderdi al cinderdin başçısı Belzebuldun güçü menen kuup çıkarat deşti. Kee bolso İsa'ны sınamakçı olup asmandan jышаан көрсөтүшүн talap kılıştı. Бирок İsa алардын ойлорун билип, аларга мындай деди: "İçara bölüнгөн падышачылык кулайт, içara bölüнгөн үй бүлө бузулат." Эгерде шайтан өзүнө өзү каршы чыкса, анда анын падышачылыгы кантип турат? Силер болсо мени жиндерди ал Белзебулдун күчү менен кууп чыгарат дейсиңер. Эгерде мен жиндерди Белзебулдун күчү менен кууп чыгарсам, анда силердин кишилериңер аларды кимдин күчү менен кууп чыгарып жатышат? Ошондуктан силерди ошолор айыпташат. Эгерде мен жиндерди Кудайдын күчү менен кууп чыгарып жатсам, анда силерге Кудайдын падышачылыгы келди. Күчтүү адам өз үйүн курал жарак менен кайтарып турса, анда анын мал мүлкү коопсуз болот. Эгерде андан күчтүүрөөк адам ага кол салып аны жеңсе, анда аланын таянган бүт курал жарагын тартып алып, андан олжолоп алганын бөлүштүрөт. Ким мени менен болбосо ал мага каршы, ким мени менен жыйнабаса ал чачат. Жин адамдын ичинен чыккандан кийин тынчтык издеп, кургак жерлерди кыдырат. Таппай койгондон кийин ал кайсы үйдөн чыксам, ошол үйүмө кайтып барайын дейт. Кайтып келгенде үйдүн шыпырылып жыйналганын көрөт. Ошондо ал барып өзүнөн да ашынган жети жинди эстип келип, үйгө кирип жашай баштайт. Ошондо ал адамдын кийинки абалы мурункусунан да жаман болот. Иса бул сөздөрдү айтып жатканда эл арасынан бир аял үнүн бийик чыгарып ага: "Сени курсагыңа көтөргөн, сени эмизген эне бактылуу" деди. Иса болсо ага: "Кудай сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу" деди. Эл чогула баштаганда Иса сүйлөй баштады: "Ушул муун жаман муун. Бул муун жышаан талап кылып жатат. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаандан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Анткени Ниневел үчүн Жунус пайгамбар жышаан болгондой, адам уулу да ушул муун үчүн жышаан болот." Түштүктүк падыш аял сот күнүндө ушул муундун кишилери менен бирге тирилип аларды айыптайт. Анткени ал Сулаймандын накыл сөздөрүн угуш үчүн алыс жерден келген. Бирок бул жерде Сулаймандан чоң бирөө бар. Нинебиликтерде сот күнүндө ушул муун менен бирге тирилип аны айыптайт. Анткени алар Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан. Бирок бул жерде Жунустан чоң бирөө бар. Чыракты күйгүзүп туруп, көрүнбөс жерге көмкөрүлгөн идиштин астына койбойт. Тескерисинче, үйгө киргендерге жарык берсин деп, аны чырак паяга коет. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде жаман болсо, анда денең караңгы болот. Ошондуктан карагын, сенин ичиңдеги жарык караңгы эмеспи? Эгерде денеңдин эч бир жеринде караңгылык болбой, бардык жери жарык болсо, анда чырактын жарыгы сага жарык берген сыяктуу бүт денең жарык болот. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндө, бир фарисей аны үйүнө түшкү тамакка чакырды. Ал келип дасторконго отурду. Исанын тамак алдында кол жуу салтын аткарбаганын көрүп, фарисей таң калды. Бирок Теңир ага мындай деди: "Силер фарисейлер табак менен чөйчөктүн сыртын тазалайсыңар. Ал эми ичиңер талап тоноочулук менен арамдыкка толгон. Эй акылсыздар, сыртын ким жаратса, ичин да ошол жараткан эмеспи? Андан көрө ичиңерде эмне болсо, ошону кайыр берген сыяктуу берип салгыла. Ошондо силердин бардык нерсеңер таза болот. Бирок силерге кайгы, фарисейлер. Анткени жалбыздан, адырашмандан жана ар кандай жемиштерден ондук бергениңер менен Кудайдын соту менен сүйүүсүнө кош көңүлсүңөр. Муну аткарыш керек. Бирок тигини да калтырбаш керек эле. Фарисейлер, силерге кайгы. Анткени синагогалардын алдыңкы орундарында отурууну, эл жыйылган жерлерде алик алууну жакшы көрөсүңөр. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Анткени силер билинбей калган мүрзөлөргө окшошсуңар. Адамдар алардын мүрзө экенин билбей үстүнөн басып жүрүшөт. Ошондо мыйзам окутуучулардын бири Исага: "Устат, муну айтуу менен сен бизди да таарынтып жатасың" деди. Бирок ал мындай деди: "Мыйзам окутуучулар, силерге да кайгы. Силер адамдарга көтөрө алгыс оор жүктөрдү жүктөйсүңөр. Өзүңөр болсо колуңардын учун да тийгизип койбойсуңар. Силерге кайгы, анткени ата-бабаларыңар өлтүргөн пайгамбарларга күмбөз тургузуп жатасыңар.
Ушул аркылуу силер ата бабаларыңардын иштерин колдогонуңарды күбөлөндүрүп аларга кошулуп жатасыңар. Анткени алар пайгамбарларды өлтүрүштү, силер болсо аларга күмбөз тургузуп жатасыңар. Ошондуктан Кудай өзүнүн акылмандуулугу менен мындай деп айткан: мен аларга пайгамбарлар менен элчилерди жиберем, алардын айрымдарын өлтүрүшөт, айрымдарын кубалашат. Бардык пайгамбарлардын дүйнө жаратылгандан бери төгүлгөн каны, Абылдын канынан баштап курмандык чалынуучу жай менен ибадаткананын ортосунда өлтүрүлгөн Захариянын канына чейин ушул муундан суралат. Ооба, силерге айтып коеюн, ушул муундан суралат. Мыйзам окутуучулар, силерге кайгы, анткени силер билимдин ачкычын алгансыңар, бирок ачып кирген жоксуңар. Кире тургандарга да тоскоолдук кылдыңар. Иса ушул сөздөрдү айтып, ошол жерден чыкканда мыйзам окутуучулар менен фарисейлер аны кысымга алып, дагы көптөгөн суроолорго жооп берүүгө мажбурлашты. Исаны айыпташ үчүн анын сөздөрүнөн кынтык издешти. 25 бөлүм. Шуктук Билдат мындай деп жооп айтты: зор бийликте коркунучта анын колунда. Ал өзүнүн бийиктиктеринде тынчтык жаратат. Анын асман кошуундарына сан жетеби? Анын жарыгы кимге тийбейт? Анан кантип адам Кудайдын алдында адилет боло алсын? Анан кантип аялдан туулгандар таза болсун? Анын көз алдында атүгүл ай да жарык эмес, жылдыздар да таза эмес. Адам эмне болуп калыптыр? Ал бар болгону курт. Адам баласы эмне болуп калыптыр? Ал бар болгону күбө. 26 бөлүм. Ошондо Аюп мындай деп жооп берди: күчсүзгө сен кандай жардам бердиң? Алсызга сен кандай күч бердиң? Акылсызга сен кандай кеңеш бердиң? Ишти толугу менен кандай түшүндүрдүң? Сен бул сөздөрдү кимге айттың? Сенден кимдин руху чыгып жатат? Репалыктар суулардын астында калтырашат, сууда жашагандар да калтырашат. Анын алдында өлгөндөр жаткан жай да ачык. Абадондун жабуусу жок. Ал түндүк уюлду, боштук үстүнө жайган, жерди жок нерсенин үстүнө илип койгон. Ал сууларды өзүнүн булуттарынын ичинде кармап турат. Булуттар да суулардын салмагынан жарылбай турат. Ал өзүнүн тагын орнотуп, анын үстүнө өзүнүн булуттарын жайып койгон. Жарык менен караңгынын чегине чейин суу үстүнөн чек өткөрүп турган. Анын каарынан асман түркүктөрү титиреп, үрөйү учуп турат. Ал өз күчү менен деңизди толкутат, өзүнүн акылы менен Рахабты талкалады. Асмандын сонундугу анын рухунан. Анын колу тез чуркаган жылаанды жараткан. Анын жолдорунун бир бөлүгү мына ушул. Биз ал тууралуу кандай аз укканбыз. Анын кудуретинин жаңырыгын ким түшүнө алат? 12 бөлүм. Бирок бир туугандар, мен силердин рухий жөндөмдүүлүктөр тууралуу да билишиңерди каалайм. Өзүңөр билесиңер, бутпарас кезиңерде тилсиз буркандарга бирөө жетелеп барган сыкпарчысыңар. Ошондуктан силерге айтарым, Кудайдын руху аркылуу сүйлөгөн адам Исага каршы анафема айтпайт, жана ал Кудайдын руху аркылуу гана Исаны теңир дей алат. Рухий жөндөмдүүлүктөр ар түрдүү, бирок рух бирөө. Кызматтар ар түрдүү, бирок теңир бирөө. Иштер ар түрдүү, бирок Кудай бирөө. Бардыгын кыймылга келтирген ал. Бирок рухтун жөндөмдүүлүгү жалпынын пайдасы үчүн ар бирине берилет. Рух аркылуу бирине акылмандык берилсе, ошол эле рух аркылуу башка бирине билим берилет. Ошол эле рух аркылуу бирине ишеним, дагы бирине айыктыруу жөндөмдүүлүгү, бирине ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгү, бирине пайгамбарчылык кылуу жөндөмдүүлүгү, бирине рухтарды айырмалоо жөндөмдүүлүгү, бирине ар кандай тилдерде сүйлөө жөндөмдүүлүгү, башка бирине ошол тилдерди которуп түшүндүрүп берүү жөндөмдүүлүгү берилет. Мунун баары ошол эле рухтун иши. Ал ар бирине өзү каалагандай жөндөмдүүлүк берет. Дене бирөө болгону менен анын мүчөлөрү көп. Баары бир дененин мүчөлөрү. Алар көп болсо да бир эле денени түзөт. Машаяктын денеси болуп эсептелген жыйын да көп мүчөлөрдөн турат. Жүйүт да, элин да, кул да, эркин адам да баарыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлүп, бир рухтан ичкенбиз. Дене бир мүчөдөн эмес, көп мүчөдөн турат. Бут мен денеге таандык эмесмин, анткени кол эмесмин десе эле денеге таандык болбой калабы? Кулак мен денеге таандык эмесмин, анткени көз эмесмин десе эле денеге таандык болбой калабы? Дененин баары эле көз болсо ал кантип угат? Дененин баары эле кулак болсо ал кантип жит сезет? Кудай ар бир мүчөнү денеге өзү каалагандай кылып жайгаштырган. Эгерде баары бир эле мүчө болсо, дене кантип дене болот? Көп мүчө биригип бир денени түзөт. Көз колго сенин мага керегиң жок, баш бутка сенин мага керегиң жок дей албайт. Дененин алсыз көрүнгөн мүчөлөрү көбүрөөк керек.
Денебиздеги көрксүз болуп көрүнгөн мүчөлөрүбүзгө өзгөчө кам көрөбүз. Денебиздеги анча маанилүү эмес болуп көрүнгөн мүчөлөрүбүзгө өзгөчө кам көрөбүз. Көрксүз мүчөлөрүбүз көрктүү кийим кийишет, ал эми көрктүү мүчөлөрүбүз буга муктаж эмес. Бирок дене мүчөлөрү өз ара бөлүнбөш үчүн, мүчөлөрдүн баардыгы бири-бирине кам көрүш үчүн Кудай дененин көрксүз мүчөсүн өзгөчө кам көрүлгүдөй кылып жайгаштырган. Ошондуктан бир мүчө азап тартса, аны менен кошо баардык мүчөлөр азап тартышат. Бир мүчө даңкталса, аны менен кошо баардык мүчөлөр кубанышат. Силер Машаяктын денесисиңер. Өз өзүнчө алганда ар бириңер бул дененин мүчөлөрүсүңөр. Кудай жыйынга биринчиден элчилерди, экинчиден пайгамбарларды, үчүнчүдөн окутуучуларды дайындады. Калгандарына ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн, айыктыруу жөндөмдүүлүгүн, жардам берүү жөндөмдүүлүгүн, башкаруу жөндөмдүүлүгүн, ар кандай тилдерде сүйлөө жөндөмдүүлүгүн берди. Баары эле элчиби? Баары эле пайгамбарбы? Баары эле окутуучубу? Баарында эле ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгү барбы? Баарында эле айыктыруу жөндөмдүүлүгү барбы? Баары эле ар кандай тилдерде сүйлөй алышабы? Баары эле ал тилдерди которо алышабы? Эң жакшы жөндөмдүүлүктөргө умтулгула. Ошондо мен силерге мындан да жакшы жолду көрсөтөм.